Мына 86 жыл болуп ушул больница курулган. Арашандагы элдин чогулуусу саламаттык сактоо министрлигине болгон нааразычылыгын Даны талашып аткан кайсы мамлекет? Өзүбүздүн элден өзүбүз талашып атса, уят деле болбойбу? иштеп турган бейтапканага эмне себептен башка бейтапканага баш ийдирүү керек? Ошол үчүн кошпой тургула, приказлар токтоп тургула. Элдин артынан жабылып эле андай болбойт. Министрдин орун басары түшүндүрүп берүүгө аракет кылган, бирок айткандарын кабыл алышкан эмес. Тура, кыйсыз очуп кете албайсыздар. Баарын карап турасыздар. Силердин максатыңыз болду. Медиктер жетишпейт деп. Айлык бөт каяктан билет? Жетишет, биз таптык врачтарды. Урматтуу көрүүчүлөр, өткөндө Арашандагы элдин чогулуусу жана дагы саламаттык сактоо министрлигине болгон нааразычылыгын сиздерге көрсөтүп бергенбиз. Андан кийин дагы бизге ушундай видеолор келип жатат. Анда министрдин орун басары, тагыраагы саламаттык сактоо министринин орун басары барып эл менен жолугуп, өзү түшүндүрүп берүүгө аракет кылган. Ал чогулушта аким дагы болгон. 14 өзү бар да ата. 14 өзү. Бияка деле алса болот. Эң башка сөздү туура түшүндүрүп мына эң официально айтып атат министерстводо эч кандай больница жабылбайт. Бирок айткандарын кабыл алышкан эмес. Анткени иштеп жаткан, дүркүрөп турган бейтапканаларды бириктирүүнүн эч кандай зарылчылыгы жок. Анткени ошо Арашанда, Кой Ташта, ошо шаарга келе тургандай маршруттук каттамдар жок деп эл бул биринчи жүйө деп кармайт. Ал эми экинчиси болсо иштеп турган бейтапканага эмне себептен башка бейтапканага баш ийдирүү керек? Документация иштери кандай болот? Тийиштүү справкаларды кандай алабыз деген сыяктуу суроолор көп. Андыктан Арашан элинин айткандарын төмөндө көрөлү. Теоретический жагын карап, плюс практически бар көрүп келдик эки корпусту. Үчүнчү маселе бул жанакы поликлиника ГСВ жабылбайт. Мына ушул жерде сразу айтып коеюн, андай нерсе жок. Закрытие деген вообще вопрос не стоял. Только улучшение. А жерде келип жителдер кантка чейин барып атасыңар? Бул маселе неден көтөрүлгөн? Кантка барасыңарбы? Кантка баргандар барбы? Жок. Барган жок. Тиги жерге эле барасыңар. Эми ошол жерге барганда деген түшүндүм. Апа, эми мындай да кантка барбайсыңар. Мен азыр мындай эле анализди кылдым да, ушунча население Бишкекке же кантка кандай чөп атканын эле азыр цифраны алам. Если кандай бир жителдер кыйналып ылдый чөп атса, значит на местах туура эмес иштеп атышат. Туура түшүнгүлө, силердер эми араңарда бар да, айла жок эле наз госпитальга чөсүңөр, третий берген барасың. Ошонун арасында эми жакшы да, анда ден соолугубуз жакшы экен, денибиз жакшы экен, барбай эле коебуз. Кыргызда жакшы макал бар. Уккан кулакта жазык жок деп. Анан кулагыбыз менен угуп атабыз да, эмне болот, эмне коет деп. Анан тилгесинек бар, башкесинек жок дейт. Анан опусага ким айтты демейбиз, биз угуп атабыз, Фейсбукта чыгып атат деп атат. Анан биз унчукпай оозубузду ачып отуруп берип, больницасы жок калабызбы деп атабыз. Биз окшогон 70-тен ашкан кишилер бизге ушул удобный болчу да, жыргап келип, жашнакай болуп жатырбыз, спокойно, нервибиздин баары ордуна келип, жашнакай болуп калабыз. Бизге самый главный больницабыз жабылбасын, больницада иштеген врачтар да жакшы, медсестралар да жакшы тейлешет, даже уборщицалар да жакшы тейлейт. Тамак жасаган жабылбайт. Столовыйда жакшы. Жабылбайт. Домашний тамак окшогон. Туура эмес эме маалымат Главный ошол. Больницаны талашып аткан кайсы мамлекет? Мына 86 жыл болуп ушул больница курулган. Мына мен 86-тан. Өзүңөр ойлонуп көргүлөчү. Уят деле болбойбу? Өзүбүздүн элден өзүбүз талашып атсак, өзүбүздүн больницаны. Жоктой. Элдин артынан жабылып эле андай болбойт. Мен силерге айтып атпаймынбы, силердин айткан тот раз жолуккандагы бүт талабыңардын баарына кирип туруп приказ чыгарып койдук. Скорый помощь калат, жабылбайт, стационарный помощь калат. Дагы эмнени каалап атасыңар? Ачыгын айтпайсыңар, тигил баланы бос кылып калтырбагыла зам кылат деп. Биз анализ кылып чыгып, ошондой чечимге келдик. Элдин бул жерден укугу вообще бузулган жок. Биринчиден эч кимдей бир кандай бир кишинин кызыкчылыгы эч кандай биякта жакталган жок. Бизге эң биринчи сурообуз 14 поликлиникада узкий специалисттер баары укомплектованбы, чтобы биздин жарандар, МСЭК өтүп аткандар, справка керектердин баары ошол жака барып өтчүдү. Көчөнү барып келдик. Ачылганда бир жума болду. 80% укомплектован, 3
3 эле кадр калды. Башка айылда мындай сөз болуп атат. Больница кетет экен, бузулат экен, элитке үй салынат экен депчи. Мына чейин барды. Эң башында сөздү туура түшүндүрүп тура жеткизди. Мына эң официально айтып атат министерстводо. Эч кандай больница жабылбайт. Азыркы маалда упущение министерства здравоохраненияден болду, анткени жергиликтүү эл менен эсептешкен жок да. Туурабы? Эсептешкен жок. Айыл өкмөттө курста эмес болчу, туурабы? Самат. Биринчи келгенде сенде курста эмес болчу. Районда курста эмес болчу, Нурдин байке, туурабы? Азыркы маалда мына иштеше баштадыңар да, туурабы? Эми менен сизге түз суроодо канча убакытта транспорт чечилет, мисалы, тияка барыш үчүнчү? Бул вопросту Нурдин Касымбекович мага бир эмес, угуп туруңуз. Бул вопросту Нурдин Касымбекович мага бир эмес, 3 жол келди. Транспорт. На уровне губернаторда кирдик, на уровне Минтрансада кирдик. Айтып атат. Хорошо, маршрутканы кой берейин деп. Автобус тура келбей атат, автобустун узундугу тура келбей атат. Кальцовый кылбайсыңарбы? Жок. Кольцовый кылатсак, автобустун узундугу поворотко тура келбей атат. Саламатсыздарбы? Менин суроом биз деген вот Койташта ГСВ Койташта бар, канча жылдан бери 92-жылы ачылган. Андан кийин Арашан соғып ачылгандан кийин Арашан ГСВ болчу, Койташ ГСВ болчу да илгери. Анан соғупу болуп баарыбыз кошулгандан кийин бизде население Койташта 10 миңден ашык чоң. Анан бул жака кошулгандан кийин Койташтагы аптеканы жабылып, лаборатория жабылып, бияка штаттын баарын бияка алып кетти да, мурунку, азыр эмес. Анан Койташ азыр бир даже кызыкчылык кирип кетсеңер болот, сарай болуп калды. Фаптай эле бир экиле врач, бир экиле ушундай болуп калды да. Эчтеке жок. Элдин баары бияка келет. Анан Койташта дагы арабтар салган бир жакшы здание бар. Жабык турат да помещение. Ошону айыл өкмөтүнөн алып, документин алып, баарын алып, уже светин тартып, даяр уже кирип эле отуруш керек да. Ошол жакты узкий специалисттер кылалы деп, только сиздерден штат эле берилсе, ошону кылалы дегенбиз. Ошондой биз эмеде күтүп атканбыз. Анан тети 14-система кошулат дегенде биз кээ бир апалар түшүнбөй атат, алынат деп, анда уккан жокпуз, кошулат дедик. Анан аяка кошкондо городской ал деле 11-чи деле городской. Эмне агаранда 11-чи же 5-чи бизге шаарга түз жол, а бияка кошкондо эмне смысл? Ошо вопрос биринчи. Жооп берейинби? Силер если силерге 11-чи удобный болсо, силер 11-ге деле барсаңар болот. Мындай буйрук бар да. Адам баласына кайсы удобный поликлиника болсо, ошол жерге барасыңар. Силерге врач приписывает. Жок, эми бизге Койташты ачып бербейсиң дейсиң. Жок, эми мындай да. Жетекчилер бар да, карабай коет. Анан биз ошон үчүн бизге ошондой вопрос. Эми акча сураса, заявление жазса да камап кетсин. Ачык эле айтып. А ошондой несправедливый врачтар болсун. Анан аз угалы биринчи аз ошону жооп берейин. Бизде мындай, ушул маселе көтөрүлүп, поликлиникадан пациенттерди албай атат, сен тигил айылдансың, бул айылдансың дегенден биз азыр буйрукту көтөрүп чыгып, мурун эле бар, что любой пациент кайсы поликлиника удобный болгон барасы келсе ошону кабыл алат. Анда эмне себеп жака кошулганды? Кошулбай эле өзүбүзчө соғуп болуп калбайлыбы деген вопрос. Эми азыр мындай дефицит болгон үчүн узкий специалист азыр штат ачып специалист дефицит жок. Жок да, же барбы? Специалист бар. Ооба. Жок, 14-тө өзү бар да ата. 14 өзү. Бияка деле алса болот. Ата башына келдиңизби? Биз айтып атам, ГСВны калтырып атабыз деп атам. Тура, ГСВны очередь кете албайсыздар. Баарын талап тура сиздер. Сиздердин максатыңыз болду. Эптеп төлөп калып тураны бар. Эч качан Эмне жок деп атабыз? Скорый помощь калып атса, стационар калып атса, коллектив калып атпайбы? Койташка. Койташка. Койташтын штаттары кандай болот? Специалист тапшырбекпи? ГСВ жабылбайт деген маселеден акырын Койташка өтүп кетти. ГСВ жабылбайт, ошону берсеңиз болобу? Азыр башка маселе. Мындайлар Койташка биз даярданалы, кадр маселесин карап чыгалы, анын бирөө баласын, кызын сабап бара албайсыңар да. Эми караң, жалдагы отурган специалист сиз жакка келеби? Ошо Койташ туруп. Жок, кандай милдети айырды. Специалисттер бар тапканбыз. Рұқсат бериш керек турду. Ата. Жок, азыр мен баз азыр. Маселе
ГСВ жабылбайт деген маселе болчу. ГСВ жабылбайт, скорый помощь калат, стационар иштейт. Азыр мындай бурмалап башка жакка өтпөйлү. Който иш боюнча биз даярданып келесиз, өзүнчө жолугабыз. Туурабы туугандар? Все. Азыр мына айтып атпайбы, аким айтып атпайбы, Койташтын айлык өкмөт айтыш эме жок депчи. Медиктер жетишпейт деп. Айлык өкмөт каяктан билет? Жетишет, биз таптык врачтарды. Келип узкий специалисттерге бар. Тоң ачып эле штат бергиле, биз табабыз. Айлыгын урсаңыз качып кетип атасызбы? Эмнеге? Азыр жакшы айлыктар көбөйдү. 50 миңден кем эмес. Бир ай мурун кандай айлык? Билбейм кандай экен. 5 миң мурун кандай? Кандай болсо ошондой болсун. Биз Мына анда эже вопрос. туура түшүндүм. Сиз сен айтпеңиз, сиз жок Жок, акылыңыз бар. 5 жыл мурун кандай? Биз айтып атабыз, Койдашта помещение бар, ошону ачып бериңер. Ошону Зачем тияка кошуп? азыр айтып атпайбы, эже караштырып берели. Бизде дагы население 34 миң приписан население бар. А мындай дачага келип мындай кайрылып аткан мен 40 миң население абсолют этип атат Арашан сол базар. Анан Эже ошону караштырып берели. Караштырып берели. Ошол үчүн кошпой тургула, приказлар токтоп тургула, кошулбай. Жалпы жонунан жолугушууда министрдин орун басары, аким жана башка аткан эмнелердин баардыгынын сөзүн эл четке кагып, болгону министрдин гана буйругун артка кайтарып берүүсүн гана өтүнүшкөн. Ал эми министр азыркы учурда чет мамлекетте иш сапарында болгондугуна байланыштуу министрдин орун басары бул маселени министрдин өзү гана чечерин жана дагы элге кийинчерээк жооп болоорун айтып, жыйынды жыйынтыкташкан. Арасында башка маселени көтөргөнгө келсе, ачык сүйлөшөлү. Бул жерде мен чындыгында маселени көрбөй атам. Силерге дополнительно уш жерде ачылды. Көңүлүңөр болсо ошол жакка барсаңар болот деп айтып атасыз. Мунун эмнеси жаман?